Майрамга карабай келгениңерге рахмат. Майрам жок. Жаныбек айдагы Кыргызстанга келген көптөр болду элек, өзү энергетика боюнча ушу бир канча чет өлкөдө жүрөсүз. Ооба. Малайзияда лекция окудуңуз. Рахмат келгениңизге. Энергетика министрлиги электр тарифин көтөрмөйүн каачылыктан чыгуу мүмкүн эмес экендигин айтып, жаңы тариф саясатын сунуштады. Айрым байкоочулар болсо, энергетикадагы коррупциялык схемаларды жоюу аркылуу кырдаалдан чыкса болорун айтып атышат. Ыңгайсыз суроолорду бүгүн энергетикалык абалыбызды талкууга алабыз. Ага энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев мырза жана ошондой эле энергетика боюнча эл аралык эксперт Жаныбек Оморов мырзалар келишти. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Майрамыңыздар менен. Майрамыңыздар менен. Осмонбек мырза, мына сиздер сунуштаган тарифтик саясатка ылайык айына 300 киловатт, кышкысын 600 киловатт энергия сарптаган кардарлар азыркы 70 тыйындын ордуна 1 сом 20 тыйындан төлөй баштайт экен. Эми муну карапайым тургундар кандай кабыл алды экен? Ушул биз Баткен, Ош, Жалал Абад жана Нарын облусундагы кабарчыларыбыз сурамжылоо жүргүзүштү эле. Азыр ошол сурамжылоону бул экрандан көрүп алалы, анан талкуубузду улантабыз. Beş altı balam var. Gazlık da kımbat, çiğet de kımbat. Kanday tamam aşımız жетпей атат. Такыр каршымын да. Мисалы үчүн мына карапайым элдердин баары эле төлөйт. Мында көргөндө көпчүлүк чоңдор мисалы үчүн колунда барлар төлөнбөйт да. Ошону уурдаганды жок кылса эле бул электр энергиянын кымбатташынын такыр кажети жок да, кыскасы ушул. Кымбаттатыштын ордуна ошол бардык карызкорлорду төлөтүп, ошо төлөбөй аткандарды кызматына, ырангазына карабастан аларды кылмыш жоона тартыш керек. Электр энергиясын көтөрүү боюнча жанагы эки революциянын болушу да ушуга себеп болгон да. Муну эми өкмөттү дагы карап түшүнсөк болот. Бардык запастык бөлүктөрдүн баары эскирип, жаңытыш керек, андай кылыш керек, мындай кылыш керек деген сөздөрдү айтат. Аны да туура түшүнөбүз. Бирок элди да караш керек да. Өзүбүздүн Кыргызстанда шунча суулар көп болсо, электр немеси көп болсо, неге мынтип Кыргызстан өзүн-өзү мынтип Тажикстанга, мисалы Тажикстандан электр энергия алабыз дейт. Өзүбүздүн немелерди иштетсе болбойбу? Арыгы сас болсо, анан себеттин кымбаттаса, продукттун тигинче кымбаттаса, анан эми дамал сатып оокат кылабыз. Осмонбек мырза, мына мен бере турган суроону эл өзү эле сизге берип койду окшойт. Ушул бизди азыр экрандан тиктеп отургандарга эмне деп түшүндүрөт элеңиз? Ушул эмне үчүн электрдин баасын кымбаттатыш керек? Кантип негиздейсиз? Биринчиден, элдин 67%-на электр энергия 70 тыйындан калат бейли. 67% эл 300 жайында 600 киловатт кышында ошол рамкага кирип атышат. 67% эл электр энергияга 70 тыйындан төлөп ошол деңгээлде калат. Бул жалпы калкка тиешеси жок эмне, бүтүндөй элдин баарына? Бардык жалпы элге тиешелиси бар. Ошол 67 элдин, Кыргызстан элинин 67%-ы 70 тыйындан төлөйт. Ал эми жанакы кийинки өзүнүн баасы анан 15%-га көтөрүлгөн рентабелдүүсү бул 27%-га тиешелүү. Бул электр энергияны чектен ашыры колдонгондорго тиешеси бар. Алар 27%-га туура келет. Эмне үчүн биз ушул жол менен барууга муктажбыз? Себеби дегенде биздин ушул убакытта энергия системада акча жетпейт. Электр энергия өзүнүн баасынан төмөнкү баада элге сатылып атат. Өзүн-өзү актабайт, Өзүн-өзү актабайт. Бүгүнкү күнү ушул жылкыга антимонополияга каршы агенттиктин бекитип берген тарифин негизинде бизге 6,17 миллиард сом акча жетпейт, дефицит. Муну бизге бюджеттен да бербейт, башка жактан да бербейт. Муну эптеп табыш керек. Былтыр да ошондой чоң дефицит болду. Бирок аракет кылып, тияктан кредит алып, чыгымдарды кыскартып, жоготууларды азайтып, жоготууну 3,2%-га былтыр азайттырып, ошол 300 миллион сомдон ашык кошумча акча бизге алып келди. Ошентип биз Кудайга шүгүр, былтыркы жылды биз ийгиликтүү светти өчүрбөй, мурунку жылга караганда былтыр светти өчүрүү авариялык өчүрүүлөр 24,5
2%-га Рахмат. төмен болду. Осмонбек мырза, ушул энергетикалык кризистен чыгыш үчүн тарифти көтөрүү бул жалгыз жолубу ушул? Тарифти көтөрсөк эле биз чын эле кризистен чыгып кетебизби? Негизинен энергетика система өтө татаал система. Электр энергия азыр негизги бардык өнүгүүнүн фундаменти болуп эсептелет. Электр энергия жетпесе, экономиканын башка багыттары дагы кыймылдабай, электр энергия жетпей токтоп калат. Бул сөзсүз түрдө элдин жалпы акыбалына таасирин тийгизет, жумушчу орундардын көбөйүшүнө тоскоолдук кылат жана башка көп өнүгүүлөргө өзүнүн Ошол суроого так жооп бербесеңиз да, ушул тарифти көтөрсөк эле биз чын эле кризистен чыгабызбы? Негизинен тарифти көтөргөн менен катары биз бир топ көп иштерди пландаштырып атабыз. Бул биринчиден уурулукту токтотуу, коррупцияны жоюу. Бул боюнча өзүнчө программа кабыл алып, ишти катуу жүргүзүп атабыз азырчы. Бул темага бир аздан биз дагы токтолобуз. Азыр Жаныбек мырзага сөз берели, Осмонбек мырза. Сиз айтсаңыз да, ушул энергетика боюнча эл аралык экспертсиз, эми мында салыштыра билесиз, проблеманы көрө билесиз дегендейчи. Азыр энергетикалык кырдаал бизде мындай бир сөз менен айтканда жардын кырында турат да. Эмне үчүн мындай акыбалга кептелдик, Жаныбек мырза? Сиз эмнеден көрөсүз мунун түпкү себебин? Эми мен айтып кетким келет. Көп жерди мен көрүп иштеп келдим. Бир топ жерлерде ушу Кыргызстандын ушу энергетика бөтөнчө сектору абдан бир жакшы мүмкүнчүлүктөргө, чоң мүмкүнчүлүктөргө ээ да. Муну биз жакшылап анализдедик, көптөн бери талкуулап келатабыз. Бирок ошол потенциалды биз ушу мына эгемендик алгандан бери 20 жылдан ашты, ошону мындай жакшы пайдалана албай келатабыз. Мына биз ошол потенциалды пайдаланбай кайра кризисти талкуулап отурабыз да бүгүнкү күндө. Мына мындай Кыргызстанга окшогон мамлекеттер дүйнөдө асыл экен. Мисалы Норвегия бар, мына эли дагы, ушу жери дагы ушундай сууларда Кыргызстанда. Суунун башында турабыз биз. Башында турат. Анан ошолор жанагы биз айтып аткан мисалы электр энергиянын көлөмүн 10 эсе көбөйткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар экен да, болжол менен айтканда. Анан ошону экспорттесек, биз экспортко жумшап ошону туура сатып пайдалансак, бул жөн эле экономиканы көтөрмөк да, бир топ кыйла көтөрмөк биздин экономиканы. Биз эми ошол мындай бир фантазия катары айтып аткан нерсени норвегиялыктар менен норвегиялыктар менен иштеп атам. Азыр ошолор ишке ашырды. Булар мына ошончо өндүрүп, ошончолук экономика алдыга кетти да. Анан эми биз бул жерде бир топ проблемалар, байланышкан проблемалар топтолуп кеткен да. Мына Осмонбек мырза, биздин министрибиз туура айтып атат, бул татаал сектор аябай. Муну бул жерде мына тариф жөнүндө кеп кылгандабыз, муну комплекстүү ишке ашырбасак бул маселелер чечилбейт да. Эми мен айтат элем, 3 багытта иштеш керек да. Эң биринчи менин оюмча бул жерде финансылык менеджмент керек болуп атат. Сиз эми айтып атпайсызбы, жана чын эле баягы фантазия депчи, чын эле ушуну ишке ашырса мүмкүн боло турган реалдуу нерсе ушул эмне себептен болду? Мисалы бизде же адистер жетишпейби, кадрлар жокпу? Эмнеден улам болду? Бизде менин оюмча жанагындай ички ресурстарды мобилизациялай албай атабыз да. Биз мындай бир азыр биз туңгуюкта турабыз. Бири-бирибизге ишенбей, бири-бирибизди колдобой, мисалы эл өкмөткө көп ишенбей келди буга чейин. Мына элдер туура суроо берип атат. Анан ошого жараша мындай эл ишене тургандагы мындай бир кескин орчундуу прогресс да болбой атат да бүгүнкү күнгө чейин. Мына анча-мынча жакшы жылыштар бар. Аны биз танбайбыз, жылыштар бар. Бирок мындай бир эл күтүп аткан бир мындай кескиндүү жылыш энергия секторунда болбой атат да. Менин пикиримде мына көп мамлекеттер менен салыштырсак болот. Кыргызстан ушу энергия сектору мындай өнүгө турган болсо, мындайча айтканда экономиканы алдыга тарта турган бир ушул жерде бир күч бар да, ушул жерде бир мүмкүнчүлүктөр бар. Ошону пайдалансак биз экономикага жакшы болмок да, элге дагы оңой болмок да. Осмонбек мырза, мына Жаныбек мырза реалдуу нерсени айтып атабы? Анда эмне үчүн биз ишке ашыра албай атабыз? Негизинен энергия секторунда бүгүнкү күнү өтө багыттуу, масштабтуу, аябай көп иштер башталып атат. 20 жылдан бери кыймылдабай келген нерсе 2-3 жылдан бери тез кыймылдап көп нерселер жасалып атат энергия системада. Карап көрсөңүз, бир санасак азыр саныбыз жетпейт. Жок, эмне мисалы элдин көзүнө көрүнө турган эмне иш жасалат? Мисалы үчүн жогорку нарын. Бүгүнкү түштүк менен түндүктү кошуп аткан биздин датка кемин, датка түштүк. Ошонун аркасынан биз Өзбекстандан, башка өлкөлөрдөн көз карансыз электр энергия менен камсыз болуп отурабыз.